дагы атыңызды өзгөрткүңүз келсе, каналга киребиз. Мынау тина дегенден кийинки стрелка турат, ошону басып изменить канал кылабыз. Бул жерден сиз өзүңүздүн названияңызды, каналыңыздын атын өзгөртө алсаңыздар болот. Например, бул жерге даамдуу тамактар деп жазабыз. Окейди басабыз. Описанияны дагы сөзсүз түрдө толтурубуз керек. Бул жерге канал жөнүндө маалымат. Каналга кош келиңиздер. Даамдуу тамактардын рецебин рецептери болот экен, рецептери менен бөлүшөм. Эми бул пример. Каалаган сөздөрүңүздөрдү жазып койсоңуздар болот. Каналыңыз жөнүндөгү маалымат. Мотивационный бирдемкелер жазасыздарбы? Өзүңүздүн каалооңузга жараша. Окей деп басабыз. Эми буну сурап атат сиздерден. Менин каналымдагы, менин подписаться болгон каналдарым көрүнсүнбү, плейлисттерим дагы көрүнсүнбү, көрүнбөсүнбү деп бул жерде өзгөрүүнү киргизбеймин. Мынакей ушинтип биз каналыбыздын аталышын өзгөртүп алдык. Эми көрөбүз. Мой каналга киребиз. Мынакей даамдуу тамактар болуп, каналга кош келдиңиздер болуп дагы өзгөрүп калды.